Өлкөдөгү көпчүлүк бизнестен абалы оорлоду деп Кыргызстандык бизнес ассоциациялар президентке кайрылып жардам суроодо. Ал арада Орусияга дүйнөлүк басым күчөп, санкциялардын саны күн санап өсүп жатат. Демек, Кыргызстандын экономикалык абалы мындан дагы кыйындары айдан ачык болуп калды. Орус акчасынын кунунун түшүүсү түз эле кыргыз сомуна таасир этип, чет элдик валютада карыз алган ишкерлер менен жарандар азыр айласын таппай турган маал. Ал арада министрлер кабинети антикризистик чаралардын пакетин даярдоодо. Айтмакчы, эл аралык ири компаниялар орус рыногунан кетээрин жарыялады. Демек, бул Россиядагы жумуш орундарынын кескин кыскаруусуна алып келет жана ал жактагы кыргыз мигранттар кайтууга аргас болот деген сөз. Алдагы жарым саатта Капитал командасы соңку экономикалык кырдаалга сереп салат. Биз менен болуңуз. Украинадагы жагдайдан улам жалпы батыш өлкөлөрү, Америка Кошмо Штаттары жана Азиялык Жапония, Корея сыяктуу экономикалык гиганттар Россияга карата санкцияларды киргизүүдө. Буга өлкөдөгү негизги банктардын SWIFT системасынан чыгаруу, орус банктарына жана жеке тараптарга евро валютасын сатпоо жана дүйнөлүк MasterCard, Visa, Apple Pay'ден Россияны блоктоо кирет. Аны менен катар россиялык олигархтарга жана мамлекеттик чиновниктерге карата жеке санкциялар киргизилип, көп мамлекеттер орус жарандарына виза берүүнү токтотушту. Ал арада ондогон дүйнөлүк компаниялар Орусия рыногунан кетүү жана ал жактагы өндүрүштөрүн жабуу чечимдерин жарыялады. Алардын катарында BMW, Volkswagen, Lego, IKEA, Microsoft, Apple сыяктуу ири брендтер бар. Мисалы, бир эле IKEAнын жабылуусу 15 000 кишини жумушсуз калтырса, Тольяттидеги Renault Logan жана Nissan машиналарын чыгарган заводдун жабылуусунун артынан 35 000 киши жумушсуз калат. Демек, бул Россиядагы жумуш орундарынын кескин кыскаруусуна алып келет. Жыйынтыгында ал жактагы кыргыз мигранттар кайтууга аргас болот деген сөз. 2020 жылдын жыйынтыгын алып карасак, Россиядан Кыргызстанга акча которуунун көлөмү 2 миллиард 600 миллион доллар түзгөн. Ал эми Россияда иштеген кыргыз жарандардын саны ар кандай маалыматтар боюнча 600 миңден 1 миллион кишиге чейин жетиши мүмкүн. Бир Алмаз деген бир мигрант блогер бар интернетте, ошол жакшы айтты, түшүндүрдү. Азыр көптөгөн автоконцерндер жумуштан иштерин токтотуп атат Россияда. Алар токтотсо, ал жердеги жүздөгөн, миңдеген Орусия жарандары жумушсуз калса, алар башка жумуш издейт. Ошол эле мигранттардын жумуш ордун талашат. Мигранттар жумушсуз калат. То есть бул жанагы рубльдин куну түшкөндөн тышкары, анын артынан сомдун куну түшкөндөн артынан жумушсуздук да көбөйөт. Анан мен ойлойм да, бир канча деген миңдеген мигрант кайтат айласыздыктан. Анткени биринчиден айлык мүмкүн Бишкектеги айлыкка жакын болуп калат. Рубльден жаңы курсу менен эсептегенде. Экинчиден негизи эле жумушсуздук болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн азыр ар кандай да нерселер болуп атат. Мына жаңы эле окудум. Ашан деген супермаркетте продуктларга чектөө киргизип атыптыр Россияда. 10 килограмм кумшекер жана мынча литр майдан көп сатпайбыз депчи. То есть бул чектөөлөргө да байланыштуу, мигранттар кайтышы мүмкүн айла жоктон. Эми өкмөт эмне кылыш керек? Өкмөт мүмкүн кыска мөөнөттө башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Түштүк Кореяда көп бизде мигранттар, Жапония, Германия, баарында эле көптөгөн жумушчулар керек. Эми Турция жана башка өлкөлөр. Бир канча бөлүгүн ошол жака сорттош керек. Россия Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүү 2021 жылы 2,5 миллиард доллар түзгөн. Бирок мунун басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 2 миллиард 17 миллион доллары Кыргызстан Россиядан сатып алган импорттун үлүшүнө туура келет. Ал эми Кыргызстан Россияга болгону 333 миллион долларлык товар экспорттаган. Эми Россиянын өзүнөн эле былтыр бир 740 миллион долларга күйүүчү майлар келген. Бензин, солярка жана башка. Андан тышкары дагы бир 400 миллион доллардан ашык башка товарлар келген. Анын ичинде буудай, май, өсүмдүк майлары, кумшекер, ундан чыгарылган ар кандай заттар, эми көп нерсе келет. Курулуш материалдар, темир, жыгач жана башка. Азыр Россиядан анын баары келе берет, бирок маселе азыр эмне менен төлөйбүз. То есть Кыргыздын экономикасынын туруктуулугу. То есть эгер азыркы курс менен эсептегенде эле былтыр 2,7 миллиард доллар келсе мигранттардан, азыркы эле курс менен кайра санап чыкса, уже 1 миллиард доллардан ашыгыраак, азыраак акча келет. Демек, ошол акчанын ордуна кайсы акча менен биз ошонун баарын сатып алабыз. Эми сом менен бизге эч ким сатпайт, рубль менен да сатпайбыз дешти.
То есть же доллар азыр же юань жөнүндө сөз болуп атпыр, бирок юаньды деле баары долларга сатып алыш керек, ал деле юаньды бизге эч ким бербейт. То есть маселе өтө көп чындыгында азыр. Бизде да Кыргызстанда аздыр көптүр бир жүздөгөн ишканалар бар. Завод, фабрика жана башкалар. Кайра иштетүүчү ишканалар. Көптөгөн чийки заттарды, жабдыктардын ар кандай бөлчөктөрү сырттан келет. Ошол эле Европадан жасалган жабдыктар Россия аркылуу келет. Анткени Евразес аркылуу же ушул СНГ аркылуу башчылык өкүлдөрү ошол Москва, Петербургда жайгашат да. Биз демек анын баары азыр Россиядан заказ бере албай калат. Же түзмө-түз кайра Европага чыгыш керек болуп калат. Ал бир канча убакыт алат, логистика маселеси бар. Кысасы бул экономика бир топ эле сокку берет. То есть кеминде 1-2 ай жаңы форматта иштегени үйрөнгүчө бир топ убакыт кетет, токтоолор болушу мүмкүн. Санкциялардын кыйыр таасири бул коркунучтардын бири гана. Алдыда Кыргызстан өзү түздөн-түз эл аралык санкциялардын алдында калуу коркунучу бар. Бул Орус-Украина окуясындагы Кыргызстандын расмий позициясына жараша болот. Буга чейин Украинанын президенти Зеленский Кыргызстан менен Грузиядагы элчилерин Киевке консультация үчүн чакыртып алган. Ал эми Британ парламентинин мүчөсү Маргарет Ходж орус олигархтар менен кошо казакстандык клептократтарга карата дагы санкция киргизүүнү сунуштаган эле. Ошондой эле уюшулган кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору же болбосо ОССРПнин башкы редактору Дюри Сулиен Россия менен кошо бажы биримдигине кирген жалпы өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга дагы санкция киргизүүнү сунуштаган. Апта соңунда Бириккен Улуттар уюму Россиянын агрессиясына каршы добуш берип, анда Кыргызстан добуш берүүдөн карманды. Мындай айтканда, расмий Бишкек азыр нейтралдуу позицияны кармап турат. Бирок дүйнө өлкөлөрүнүн баары акыры өз позициясын ачыкташы керек болот. Я в глубине души абсолютно уверен, что президент Жапаров... Мен президент Садыр Жапаров Кыргызстандын өнүгүүсүн каалашына толук ишенем. Менин оюмча, ал өз өлкөсүнүн жарга түшүп кетүүсүн каалабайт. Өзүн өзү сактоо инстинкти жана кандай болгон күндө дагы өлкөсүнө болгон сүйүүсү бар. Менин оюмча, ал азыр оор бир тандоонун алдында турат. Бирок мындай учурда альпинисттер жипти кесип салышат. Бул тоголордун мыйзамы. Эгер сенин көзүңчө бирөө жардан кулап бара жатса, жана сен аны сактап кала албай турганыңды түшүнсөң, анда сен жипти кесесиң. Себеби же экөөң чогуу өлөсүң, же ал жалгыз өлөт. Азыр бул сыяктуу аналогия жагымдуу болбосу мүмкүн, бирок азыркы шарттар деги эле жагымдуу тандоолорду калтырбайт. Менин оюмча, биз азыр бир чечкиндүүрөөк позицияны тандап алуубуз керек. Жарандар жөнүндө айтсак, биз эч качан бардык нерсе чечилген. Эч нерсени чече албайбыз, сухариктерди даярдайлы деп ойлобошубуз керек. Азыр нейтралитеттин убагы өттү. Нейтралитет бизди санкцияларга алып келет. Дагы бир нерсе, биз баарыбыз санкция кандай олуттуу экенин түшүнүшүбүз керек. Кыргызстан эч качан санкциялардын алдында болгон эмес. Бирок азыр биз санкцияларга дуушар болсок, бул биздин жашообуздун бардык тараптарына таасир этет. Себеби Россиядан айырмаланып биз дээрлик эч нерсе өндүрбөйбүз. Мүмкүн бизде Кытай жана Россия сыяктуу өнөктөштөрүбүз калуусу мүмкүн. Дагы Казакстан болушу мүмкүн. Бирок Казакстан чыдап турса, ал дагы санкциялык тизмеден сырт калышы ыктымал. Ошондо керек болсо, Казакстан дагы биз менен соода жүргүзө албай калат. Себеби санкцияга дуушар болгон өлкө менен соода кылса, ал дагы автоматтык түрдө санкцияга дуушар болот. Ошондо биз азыркы күндө колдонгон көп нерселерден кур калабыз. Мисалы, биз Европа жана Япониядан, Америкадан машина сатып келе албайбыз. Биз тетиктерди, техниканы сатып ала албайбыз. Биз компьютерсиз калабыз. Биздин компьютерлер түгөнгөндө андан башка компьютерлер болбойт. Ошондо Кытай менен көбүрөөк алака кылганга мажбур болобуз. А Кытай болсо аябай оор өнөктөш. Ал эч нерсени жөн жасабайт. Эгер санкцияларга дуушар болсок, бизди ушундай экономикалык чөлгө айлануу коркунучу күтүп турат. А тобокелчиликтер жогору. Превратимся в экономическую пустыню, если мы попадем под санкции. А риск очень высокий. Соңку окуялардын фонунда доллардын сомго карата курсу 84 сомдон 98 сомго чейин көтөрүлдү. Муну Улуттук банк Россия Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөшү болгондугу менен түшүндүрүп, 2022 жылга инфляция 12% болот деген күтүүсүн жарыялады. Андан сырткары Улуттук банк учеттук ставканы 8,5%дан 10%га жогорулаткан. Демек, коммерциялык банктардагы кредиттердин баасы жогорулайт дегенди түшүндүрөт. Юрист Фатима Юкупбаева бизнести валюталык коркунучтардан сактоо үчүн бир катар аспекттерди карап чыгууну сунуштайт.
Келишимдерге кошумча келишим түзүү менен чет элдик валютанын курсун фиксациялаңыз. Часто договорные обязательства, то есть стоимость контракта, суммы, стоимость за услуги, за товары, она определена в иностранной валюте. Например, при экспорте и при... Экспорт жана импорт кызматтарга жана товарларга болгон баа чет элдик валюта менен аныкталган. Андыктан азыркы шарттарды жана Россияга коюлган санкциялардын бизге тийгизе турган таасиринен улам биздин акчанын сатып алуу жөндөмдүүлүгү өзгөрөт, инфляциянын көлөмү бийик болот. Ошондуктан бизнес үчүн коркунучтарды азайтуу маанилүү. Мисалы, өз контрагенттери менен же башка өнөктөштөр менен милдеттүү төлөмдөрдү улуттук валютага которуу жөнүндө кошумча келишимдерди түзүү. Эгер контрактта төлөм улуттук банктын курсу менен $1000 деп аныкталган болсо, анда аны туруктуу $1.90 менен төлөөгө келишим кылуу же улуттук валютада төлөө боюнча макулдашуу керек. Себеби валюталык тобокелдиктер кыргызстандык бизнеске товарлардын жана кызматтардын баасына жана акыркы колдонуучуга терс таасирин тийгизет. Анткени акыр аягында биз ошол эле бир бөлкө нанга, 1 литр сүткө мурдагыдан кымбат төлөп калабыз. Алгачкы келишимдеги төлөмдөр жана милдеттемелер чет элдик валютада көрсөтүлгөндөн улам. Ошондуктан биринчи эле кеңеш улуттук валюта менен төлөмдөрдү жүргүзүү жана келишим менен туруктуу курсту бекитип алуу керек. Муну контрактка кошумча келишимдерди киргизүү менен жасаса болот. Курс в контрактах. Это можно сделать путем заключения дополнительного соглашения к контракту. Кредиттер жана төлөмдөр боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну банктан өтүнүңүз. Что касается ипотеки и вообще контрактов с банками, да, они могут не соглашаться. Им же невыгодно, они как раз наоборот зарабатывают на курсовой разнице. Ипотека же банктар менен болгон контракттарды алсак, алар макул болбосу мүмкүн. Алар курстун айырмачылыгынан пайда тапкандан улам мындай нерсеге макул болбойт. Алар кайрымдуулук уюм эмес да. Мындай учурда сүйлөшүү маанилүү. Ал жерде кредиттик линия каралат. Албетте ипотека болгондо макул болбошу мүмкүн, бирок башка кредиттер, мисалы бизнеске болгон кредиттер болгондо, анда алар өзгөртүүгө макул болгон учурлар менин практикамда кездешкен. Ошол эле локдаун учурунда доллар 69 сомдон 84 сом койскон. Ошондо биз кардар менен чогуу банкты улуттук валютага которууга көндүргөнбүз. Албетте мындай прецеденттер бар. Бирок көбүнесе алар бизнес кредиттер боюнча, колдонуучу кредиттер боюнча мындай нерсе аз болот. Албетте кредиттик кеңешке арыз жазып, ставканы азайтып же улуттук валютага которуу боюнча суранып аракет кылып көрсө болот. Бирок эгер банк бул нерселерден баш тартса, тилекке каршы алар туура эле аракет көргөн болуп калат. Себеби карыз алган киши ал карызды аларда өзүнүн ар кандай жыйынтыктарга даяр экенин көрсөткөн көптөгөн документтерге кол койгон. Албетте аракет кылып көрүш керек. Аракет кылып болгон жолдорду карап көрүү зарыл. Себеби андан кийин бул пайдалуу эмес шарттар менен соттошо турган болсо дагы, сот бул маселени сотко чейин чечүүгө эмне аракет көрдүңүз деп сурайт. Эгер адам буга жооп бере албаса, бул ага каршы колдонулушу мүмкүн. Ошондуктан менин кеңешим юрист менен болобу же юристи жок элеби. Чтобы изменили курс на договорной, либо изменили там в национальной валюте. Соода тармагында бартер механизмин колдонсо болот. Конечно, с каким-нибудь, например, в торговых... Банк менен келишимдин курсун алмаштыруу боюнча келишкенге аракет кылуу керек. Соода тармагында бартер менен макулдашса болот. Бул дагы бир механизм. Мисалы, товардын баасын сөзсүз аныктап алып, аны ошо бартер менен төлөйбүз десе болот. Антпесе үстүнө дагы кошумча төлөөгө туура келип калышы мүмкүн. Жалпылап айтканда, бул жерде чечим катары $1.85-90 сом турат деген келишим курсуна өтүү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок улуттук валюта менен төлөө келишимин түзүү мүмкүн. Экинчиси, эгер соода боюнча кеп болсо, анда бартерге макулдашса болот. Ал эми банктар жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда кредиттик кеңештин атына кредиттик ставканы өзгөртүү же улуттук валютага которуу боюнча арыз жазса болот. Кредита в национальную валюту. Ал арада Кыргызстандык 25 бизнес ассоциация президент Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолдоп, ишкерлердин кредиттерин реструктуризация кылып, чет элдик валютадан сомго которуу өтүнүчү менен кайрылышты. Билдирүүдө соңку дүйнөлүк окуялардын жана негизги валюталардын курсунун кескин өзгөрүүсүнөн улам Кыргызстандын бизнесинин көпчүлүк бөлүгүнүн экономикалык абалынын начарлашын байкоого болот деп айтылат. Улуттук валютанын мындай олуттуу арзандашы финансылык мекемелердин кредиттик портфелине жана карыз алуучулардын абалына кесирген терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп чоочулап жатабыз. Соңку 7 жылда сомдун АКШ долларына карата курсу 58%, ал эми акыркы 5 жылда 40% арзандады. Кредиттик мекемелер ири бизнес кредиттерине келгенде чет элдик валютада гана карыз берүүгө даяр. Акыркы 5-7 жылдан бери кыргызстандык ишкерлер доллар менен алган насыяларын сом менен 44%га чейин ашыра төлөөгө аргас болгон кырдаал түзүлдү. Мындай пайыздык чендер ишканалардын басымдуу бөлүгү үчүн жеткиликтүү эмес деп айтылат бизнес ассоциациялардын ачык катында.
Ишкерлердин пикири боюнча мындай жагдай финансы кредиттик мекемелердин кредит портфелинин жана карыз алуучулардын абалынын начарлашына, өлкөдө ишкерчилик активдүүлүктүн төмөндөшүнө, кесепетинде мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн кыскаруусуна алып келиши мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн бизнес коомчулук төмөнкү чараларды сунуштайт. Биринчиден, Улуттук банк тарабынан СВЭП инструменттеринин активдүү колдонууну баштоо. Бул инструмент өлкөнүн кредиттик мекемелерине доллар менен мүмкүндүк берет. Буга ылайык кредиттик мекемелер насыя алуучуларга улуттук валютадан насыя бере алышат. Бул өлкөнүн ишканаларынын ишин турукташтырат жана алардын валюта курсунун кескин өзгөрүүсүнөн көз карандылыгын азайтат. Мындай тажрыйба Кыргызстанда 2016-жылы колдонулуп, Улуттук банктын жардамы менен калктын чет элдик валютадагы ипотекалык насыялары сомго конвертацияланган. Бул мамлекет тарабынан калкка олуттуу социалдык колдоо болуп, иш жүзүндө бул инструменттин натыйжалуулугун көрсөттү деп белгиленет кайрылууда. Мындан тышкары, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан алынган насыялык карыздарды улуттук же орус валютасына конвертациялоо мүмкүнчүлүгүн караштыруу зарыл. Анткени бул мекеме менен көптөгөн ишканалар өз ара тыгыз байланышта иш алып барышат. Ошондой эле андан ары насыяларды кыргыз же орус валютасында берүүнү карап чыгуу зарыл. Кредиттерди узак мөөнөттө реструктуризациялоо, кредиттик каникулдарды берүү жана жергиликтүү ишкерлерге жана ишканаларга зарыл болгон башка инструменттерди колдонуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу зарыл. Ар кандай кризистик учурлар болгондо ар бир өлкө өзү менен өзү калп калат экен да. Ошол себептен азык-түлүк коопсуздугу бул жөнөкөй эле мындай сөз болбой эле, бул чынында эле актуалдуу, курчтуу, ар бир өлкө үчүн маанилүү мындай суроолордон бири да. Бүгүнкү күндө 2009 жылы Кабинеттер министрлигинин жарлыгында 9 продукция аталган. Ушул 9 продукция боюнча биз ар бир өлкөнүн өзүнүн эмеси бар, продукциялары. Биз өзүбүздү мониторинг жана баа берип, биз көз карандыбызбы же көз каранды эмеспизби деген бааны берип алсак болот да. Бул эмне, кандай продукциялар? Бул сүт продукциялары, бул нан продукциясы, бул эт, бул жумуртка, бул суу май, ошого окшогон продукциялар бар. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздү сүт азыгы менен, картошка менен өзүбүздү камсыз кылып алат экенбиз. Калган 6-7 продукция менен биз тилекке каршы көз карандыбыз. Ошол себептен албетте азыркы болуп аткан учур, мына валюта базарында доллар көтөргөндөн бул биздин фермерлерге, биздин калкыбызга абдан таасирин тийгизет да. Бүгүнкү күндө доллардын мындай көтөрүлгөнү сомго, бизде сом да биздин эмебиз. Ошондуктан чоң көйгөйлөрдү фермерлерге тийгизип жатат десек болот. Ошол себептен ойлойбуз, мына бүгүнкү биз берген жанагы сунуштар өкмөтүбүз тараптан кабыл алынып, ушул биздин фермерлерге, кайра иштетүүчү компанияларга мындай жакшы эң азыркы учурда керектүү болуп аткан немелерди жардам берет деп ойлойбуз. Ишкерчилик субъектилерди текшерүүгө салынган мораторий улантылышы мүмкүн. Муну экономика жана коммерция министрлиги өкмөткө сунуштоодо. Министрлик соңку окуялардын фонунда ишкерлерди колдоо, өлкөдөгү тамак аш коопсуздугун камсыздоо боюнча антикризистик чаралардын пакетин даярдап, аны министрлер кабинетине жолдогон турат. Ухудшение геополитической ситуации. Азыр дүйнөдөгү геополитикалык абалдын начарлаганын көрүп атабыз. Биз ачык экономика катарында мындан таасирленебиз. Россия Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөштүгү болгондугуна байланыштуу бул биздин экономикага жана өлкөбүзгө таасир бериши турган кеп. Албетте объективдүү жана субъективдүү оорчулуктар бар. Биз экономика министрлигинде бул себептен улам 2 жолу бизнес ассоциацияларынын, ири соода тармактардын жана нефтотрейдерлердин өкүлү менен жолугуп, кандай кыйынчылыктар менен бет келип атканын жана биз аткаруу бийлиги катары кандай жардам бере ала турганыбызды талкууладык. Мы, как органы исполнительной власти, можем им помочь. Ишкерлерди колдоо. Наша задача как органов государственного управления
не допустить резких изменений. Мамлекеттик бийлик органы катары биздин ишибиз бул баалардын кескин өзгөрүп кетүүсүнө жол бербөө. Мындай түшүнүксүз, стабилдүү эмес кырдаалда бизнеске дагы, элге дагы бул нерсени жеңил өтүүгө жардам берүү. Мен буга чейин да бир канча жолу биздин ишкерлер аябай ийкемдүү экендигин айтып келгенмин. Кыргызстан буга чейин ар кандай кризистик окуяларды баштан өткөргөнбүз. Бизнес кандай оор шарт болбосун, ага адаптация боло алат. Биз бизнеске ушундай кырдаалдан эң аз жоготуулар менен өтүүгө жана жаңы кырдаалга көнүүсүнө жардам беришибиз керек. Эгер текшерүүлөрдү ала турган болсок, биз азыр варианттардын бири катары бизнести текшерүүгө киргизилген мораторийди узатууну карап жатабыз. В качестве одного из вариантов пролонгировать мораторий на проверки бизнеса. Тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу. Пакет мер у нас практически разработан, там нам осталось только его там долго шлифовать и формализовать. Көрүлүүчү чаралардын пакети даяр болуп калды десек болот. Аны формалдаштырып, өзгөртүп, анан бизнес менен жолугушуудан кийин бизнес ассоциациялардын сунушун эске алууга аракет кылдык. Мисалы ошол эле нефтетрейдерлер алардын контракттарын төлөөдө бир топ кыйынчылыктарга дуушар болгондугун айтышты. Себеби ошол эле каржы секторуна коюлган санкциялардан улам доллар менен төлөөдө кыйынчылыктар пайда болуп атат. Биз аларга эгер азыр төлөй албай жатышса, ошол убакытта сооданы жүргүзүп туруу үчүн капитал каражат берүүгө даяр экендигибизди билдирдик. Контракттар түзүлүп, күйүүчү май өлкөгө келгенге чейин аларда капитал болуп туруусу керек. Ал эми тамак аш коопсуздугу боюнча айта турсак, биз анализ жүргүздүк. Un боюнча биздин запас 1,5-2 айга чейин жетет. Ошондуктан биз мамлекеттик резервди толуктоо үчүн атайын иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Ал эми ишкерлер өз кампаларын толуктоого, шарттарды түзүүгө, жардам берүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Необходимое количество, достаточное количество, поддерживали достаточное количество социально значимых товаров на своих складах. Да, мы над этим работаем. Жагдай мындан ары кандай болуп өткөн күндө дагы дүйнөлүк экономика ири кризиске кептелери айдан ачык болуп калды. Кыргызстан кризиске канчалык батарын болгоп айтууга азыр эч ким батын албайт. Айрыкча өлкө валюталык өзгөрүүлөрдөн чоң запкы тартып, сомдун кунунун төмөндөшү бир жагынан өлкөнүн тышкы карызын көбөйтсө, экинчи жагынан калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн төмөндөтүп, жакырчылык күч алат. Андыктан өкмөт азыр өлкөгө валюталардын кирүүсүн камсыздай турган чаралардын камын көрүүсү керек. Мындан 3-4 күн мурун обменникке кирдим. Обменникте жөн эле доллар барбы деп сурап көрдүм, кызыгып. Доллар бар экен, маселе жок, бирок менин көзүмчө ошо бир 2-3 пакистанецпи, индуспу келип сом сатып алды, бир 500-600 доллар сатып. То есть ошол жерден көп доллар келип атат. Демек, ошол сырттан келип окуган студенттердин санын көбөйтүш керек. Эми азыр Бишкек, Кант, Ош, Жалал Абадта бар мен билгениме, бирок эмнеге Ысык Көл университетине ачпайбыз медициналык факультет, жергиликтүү больница менен келишим түзүп, Таласка, Баткенге, Нарынга, эми миң, мүмкүн ар бир шаарга 3000ден 5000ден студент жайгаштырсак, бул 10-15 миң доллар калтырса бир студент, ар бир студент жок дегенде бир 10 кишинин айлыгын камсыздайт ошол шаар ичине. Продукт алат, кийим кийет, квартираны арендага алат. Ошол жерде чоң мүмкүнчүлүк бар. Мына 2-3 күн мурун Таласка бардым. Таласта балык багуу эми башталып атыптыр. Ал жерде жана Талас суусу аккан жер, саздак жерлер бир 100 километр узатасынан. Эми ал жерге көптөгөн балык бакса болот. Токмокто азыр ушул тегеректе 500дөн ашык балык баккан чарбалар бар. Миң деген жумуш орундары бар. Эмнеге ошол жерге жайгаштырбайбыз кыска мөөнөттө? То есть мурунку шашпай кылып аткан нерселерди азыр тез кыймылдаш керек бул процесстерди. Ошол жерден угуп атам, жер бөлүп бер десе кыймылдабайт бийлик. Шашпайт. 1-2-3 айда уруксаат алса алат, албаса жок. Эми биякта мындай тегеретте ушундай тез көптөгөн окуялар болуп атканда биз да ошого жараша тез кыймылдап жаңы мүмкүнчүлүктөр издеш керек. Жаңы эле окуп атам. Россия, Белоруссиянын айтишниктерин Ташкент өзбектер чакырганга аракет кылып атыптыр. Шарт түзүп беребиз, жакшы бир городоктон жашаганга жер болот, жакшы IT центрлер, технопарктарга орундарды беребиз деп. Демек, эмнеге биздин бийлик аны кылбайт? Академия, илимдер академиясы бош эле турат көптөгөн имараттар, жөн эле. Ошолорду мүмкүн ошол жерге технопарк түзө коюп, ошолорго жакшы сунуш бере коюш керек. Эми
мен көптөгөн программист досторум бар. Алар айтат, Бишкекте орточо айлык bir программисттики $1,5 миң. Эгер дейт биз 10 миң программист түзүп алсак, бул Кыргызстандын экономикасына жылына $180 миллион алып келет. Бул ошол как раз жанагы мен айткан $1 миллиард азайса, ошентип ошол нерселер менен мунун баарын жапса болот. Просто иштеш керек тынбай. Анан мурунку бюрократияны азайтып, тез кыймылдаш керек. Бул чукул чаралар ал эми өлкөнү кризистен сактап калуу гана эмес, экономиканы өнүктүрүү жолун ойлой турган болсо, бийлик алды менен ишкерчилик эркиндик берип, инвестициялык климатты жакшыртып, бизнеске болгон басымды, мамлекеттин экономикадагы катышуусун азайтып, демократияны күчтөндүрүүсү зарыл болот. Албетте, сиз айткан биринчиден эркиндик, экинчиден негизги адилеттүү мыйзам, система, коопсуз, жана мүлккө кол тийбестик деп айтабыз. Ошол сот системанын көз карандысыздыгы, эркиндиги, сот система өзү менен өзү адилеттүү иштеш керек. Анын үстүнөн силердин айлыгыңарды көбөйтөм, азайтам, ротация кылам, кылбайм деген сөздөр болбош керек. Сот система өзүнө иштеткен бир система керек. Эми кең байлыкка бай өлкөлөр бар, ошол эле Казакстан, Россияга окшогон биздин коңшу өлкөлөр, Түркмөнстан, эми алардын авторитардык системасына карабай, кээ бир сырттагы инвесторлор ишканаларды аччы. Анткени ал жерде спрос бар. Спрос бар дегенде нефть сатылат, газ сатылат, жана башка нерселер сатылып, акча бар. Ошол акчанын бир канча бөлүгүн бизнес кылып, өзүнө киреше катары көргөнгө ачылат. Кыргызстанда андай нерсе жок. Бизде Кыргызстанда жалгыз мындай утуш көрсөтө турган нерсебиз коопсуз, адилеттүү, ачык, айкын системаны инвесторлорго көрсөтө алсак, бул берки кең байлыктары бай өлкөлөр бирок авторитардык система караганда дагы кийин утабыз баары бир. Акыры эгер ошону түзө алсак. Демек, ошакты көздөй бийлик дагы баарыбыз ойлонуп ошакты көздөй кымылдашыбыз керек. Эгер биз муну кыла албасак, анда жумушсуздук болот, элдин кирешеси азаят. Вот как американцы говорят, типа, жизнь подкидывает тебе лимонов кислых, сделай лимонад, да? Мы должны думать, окей, в этой ситуации, что хорошее мы можем получить. Я даже не имею в виду просто экономические выгоды. Америкалыктар айтат го, эгер турмуш сага кычкыл лимон берсе, андан лимонад жаса деп. Биз бул абалдан эмне пайда көрө ала турганыбызды ойлошубуз керек. Мен жалгыз эле экономикалык пайда жөнүндө айтканым жок. Бизде Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу чыныгы көз карандысыздыкты алууга мүмкүнчүлүк пайда болууда. Бул аябай олуттуу маселе. Бизди жакырчылыктын себеби бул эгемендик маселесинде. Эгер биз көз карандысыздыгыбызды бекемдебесек, анда биз дүйнөдөгү эң жакыр өлкө боюнча кала беребиз. Азыр бизде чыныгы эгемендиктүү алуу мүмкүнчүлүгү пайда болуп жатат. Бул биздин баардык көйгөйлөрдүн өзөгүн чечип бере алат. Эгер көйгөйдүн өзөгүн чече алсак, анда башка көйгөйлөр өзүнөн өзү эле чечилет. Биз көйгөйлөрдү чечүү жолун таба алабыз. Биздин элибиз абдан мыкты, ишкерлерибиз бар. Бизге эркиндик гана керек. Эркин экономика болбосо, Кыргызстанда такыр өнүгүү шансы жок. Эгер эркиндик болбосо, анда ойлонуу жөндөмү бар кишилер өлкөдөн чыгып кетишет. Жакынкы жылдарда эмес, жакынкы айларда биз өлкөдө чыныгы өзгөрүүлөр болгонун, ишкердик үчүн эркиндик пайда болгонун сезишибиз керек. Сейчас они просто должны быть сделаны очень быстро. Всем понятно, что нужно делать. Албетте, азыр дүйнө чоң сыноо менен беткелип, дүйнөлүк саясаттын, экономиканын табияты, структурасы түп тамыр менен өзгөрүп жатат. Бул өзгөрүүлөр маалында Кыргызстандагы өз жолун таап, эгемендүүлүгүн бекемдеп, экономикасын кубаттандырууга ал келет деп ишенип туралы. Жана мунун баары биздин, ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү жана жоопкерчилиги экенин унутпайлы.